эгер аялыбыз каршы болсо дейт, башка аял алса болобу дейт. Ошондо аялыбыздын макулдугу керекпи? Бирок аялдар эч качан макул болбойт экен. Туура да, туура табияты бар аял киши кызганат да баары бир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, сүйүктенебиз Айша энебиз да кызганган. Табак алып келгенде, табакты жерге таштаганда, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Гора уммуку менен кызганып атат." Кызгануу бул туура табиятынын чеги. Бирок маселе сизде. Негизи нур үстүнө нур, эжебизди эже деп айтайын, жеңе деп жакыныраак көрүп, эжебизди даярдап, түшүндүрүп, ошол нерсеге бүт баардык нерсени айтып, анан негизги нерсе аны айтып түшүндүрүп койгондон эртең таштап кеткендей эмес. Маселе сизде негизи. Адилеттүү болсоңуз, бирөөгө бара калып, Чубак устаз айткандай бул образдуу түрдө түз түшүнүп капа болбош керек, этеңине кире калгандай болуп эмес. Чында. Ушундай эркектер бар, мага көп жактан Википедияда жазышты. Экинчи аялына келип алып салыштырат экен. Биринчи аялына караганда сенин көзүң бакыракай көз, бото көз, сен сулуусуң, айыптеп эле ошо бала болгон үчүн эле байланып тур. Анда антпеш керек, анда өзүңүз повод берип атпайсызбы? Эркек беделдүү болуш керек. Качып жашаган эркек эркектик аттан түшүп калат ал. Жок. Биринчи маселе, сиз азыр менден күтүп атасыз, аялымды көндүрүп бериңиз деп видеону кыркып алып барасыз да. Билип эле турам. Билип эле турам. Мен сиз мындай жаман кабыл албаңыз. Мен сизди жакшы көрөм, сыйлайм. Алла разы болсун. Негизги максат аялыңызды көндүрүш болуп атпайбы? Бирок аялыңызды көндүрүштөн алдын маселе сизде биринчи. Жеңебиз көнөбү, көнбөйбү, шарият эркек алса болот. Бирок биз айтып атабыз, нур үстүнө нур, в идеале деп коет го, негизинде көндүрүп алган жакшыраак. Ачык алган эң туура. Мурас маселеси бар. Анан аялыңыз деле бир сиз куткарылып каласыз, бир шылтоон айтасыз, абайдын үйүнө кеттим деп. Күнүгө эле абайдыкына бара бербейсиз да. Эртең билинип калат. Анан ошондо чата кырбап кетпеш керек. Ошон үчүн көндүрүш керек, бирок маселе сизде. Сиз ушул илимди окуңуз биринчи. Бул илим кандай? Көп аялдуулук. Бизде шариат кинеде китабул косм дейт. Ал косму байна заужат. Көп жубайлуу болсо ошонун ортосунда адилеттүүлүк. Элестетиңиз, биринчи кийим кечекте адилеттүү болуш керек. Бирөөсүн барып, Лиондон бут кийимин алып берип, бирөөсүн Ош базарга айдап ийбешиңиз керек да. Ош жактан боло берем, сен мурда деле кийип жүрбөдүң беле деп. Экөөнү тең Лиондон же Орто Сайдан алып бериш керек. Кичине брендовый магазиндерден. Кийим кечекте, экинчисини тамак ашта бирдей. Мисалы, кээде дайым эле бара албайсың да, чөнтөктө эле жукканан экинчиден сагынып каласың, убактылуусуң Кыргызстанда. Ал Амидин базарына барып, турецкий завтрак кылганды жакшы көрөм. Эмнеге дегенде, түрк туугандар тамакты ордуна коюп койгон. Эртең менен ашказанга сыйынып, анан чөп тарысы бар. Чөптөрдү кошкондо ошол майды медицинада эритип кетет да. Жакшы коюшкан. Ошентип экөөнү тең Аламидинге алып барыш керек. Бирөөнү жөн эле фастфудтан алып бере коюп эптеп жасалган жерден эмес. Ашлафы болбойт, мисалы көлдүн ашлафы. Кийин тамак ашта. Үчүнчүсү мабийтте түнөө. Муну эркектерибиз жакшы билиш керек, агаларыбыз. Маселе иште эмес, мен кагаз короп айтып атам, түнөш керек. Кээде ошол нерседен тыя турган иш болуп калат, жанагы иштен. Этек кир келип калат, төрөткан келип калат, ооруп калат, табият тартпай турат. Өзгөчө абал керек. Ошондой учурда да жок, сен таза эмес экенсиң деп кетип калбайт. Түнөш керек. Кезе келдиби? Анан жон тери өтө калың болуш керек. Биздин кыргыздын аялы өзгөчө, бул мактаныш эмес, баатыр аялдар болот. Баатырларды төрөп келген. Баатырлардан баатыр сөз чыгат анан. Арстанга арстанша келет, арстаншанын күңгүрөгөнү бийигирээк чыгат. Караколдун жанагындай мал эме зоопаркында жүрсөм, жаныбарлар чуурабат деле, арстан кыйкырганда баардыгы мындай эмеге түшүп калды да. Арстаншанын үнү бийигирээк болот, ага жон тери калың болуш керек. Арстан көтөрө билиш керек. Анан көтөрө билбей, өкөңөрдү тең урдум деп талак берип койсоңуз, бүгүнкү сабакта өткөн зулумдук болот. Анда албаш керек, анда бир тууганым. Көрдүңүзбү кандай оор? Анан бекем болуш керек. Анан экинчисин жашынып албаш керек. Ата-энесинин астына кода түшүп барып алышыбыз керек. Чубак устаз кадимкидей каада салты менен алган ошондо. Анткени карындаш эжелерибиз, бул видео кийин YouTubeга башкага чыгат. Эми жылдыз оорусу менен ордон Кудай сактасын, ихлас берсин, бул акыйкат жетсин деген гана күйүт. Эмне деген маселе? Ата-энеңиздин астынан алып кетсин. Хойт 4-чү аял болсоңуз дагы. Сиз биринчи аял абройлуу, экинчи, үчүнчүсү эптеп боло берет деген сөз жок. Бардыгы тең абройлуу. Атаңыздын астынан кол сурап кетсе, кийин сиздин укуңуз корголот. Эптеп эле үйлөнө берел, кийин атаң алып барам деген азыр пайдаланайын деген сөз болуп калат. Ошон үчүн агам жеңебиздин макулдугу кыйынга турат. Анын үчүн бир жыл Дордой плазага алып барышыңыз керек болот. Маселе негизи сизде. Сиз адилеттүү болуп, туура жагынан түшүндүрүп, анан алганда да ынсап керек да, кыздарды жигиттерге таштап,
кичине баласы бар, башка жардам катарында болуп анан бизде экинчи аялдар тийип алат дагы биринчиге талак бер деп дагы туруп алат экен да биздин карындаштарыбыз. Ошолор Кудайдан корккула. Муну эрезеге жеткизген, кыйын күндөрүндө бирге болгон бул байбичеси. Биз тарыхта ата-бабаларыбыз биринчисин байбиче, экинчисин токол деген. Не үчүн байбиче? Бул муну эрезеге жеткирип, малдуу, жандуу, илимдүү, билимдүү кылып, эмгеги кеткен бул. Сен эми даяр болгондо келип атасың. Ошон үчүн бул байбиче, сиз токолсуз. Кудайдан коркуш керек алар дагы. Эптеп жол таап берсең, экинчилери кийин талак бер деп сурап алат да. Андай эмес маселе. Көбүрөөк токтолбой эле, молдокелер экинчи аялдар эле сүйлөшө берет экен дебесин анан интернеттен көргөндөр. Булар ошонун интригасынан чыга албайт, деңгээл ушул дебесин да. Ооба, кечиресиздер.